Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна кайрылган жарандарды кабыл алып, алардын катарында чынында муктаж болгон мекендештерге барып, жеринен маалымат алып, муктаждуулугун элге жеткизип келебиз. Алардын ичинде рак оорусу менен жабыркап, тез арада чет жерден дарыланууга барууга керек болгон Айсулуу Мусуралиеванын абалы менен фонд жетекчиси Азамат Байматов таанышып келди. Айсулуу айым аты жаман рак оорусу менен жабыркап келет. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Азыр мына биз ушул Айсулуу эжекенин кайрылуусу боюнча келип, ушул биргелеген бул дүйнөдө өмүрдө баарыбыз конокпуз бир туугандар. Эми эжекенин бүгүнкү өткүзүп аткан күнү өтө оор күндү баштан өткүзүп жатат. Кимдир бирөөлөр үчүн бүгүнкү кеч кандайдыр бир оюн зоок менен коштолуп, кандайдыр бир кызыктуу бир нерселер менен алек болуп аткан болсо, бул эжеке күнү түнү ушул онтоткон оору менен алышып, жан айласын таппай жатат бир туугандар. Ушуну бир эске алып койсок, Кудайга шүгүр келтирсек, берилип аткан өмүргө шүгүр келтирсек деп эле чакырат элем силердичи. Просто багы кандайдыр бир жолдон таап аткан акчабыздан Кудайга шүгүр келтирип эле айлананы карасак, ооруп аткан, ар кандай бир башына кыйынчылык келген бир туугандар турат. Ошолорго жөн гана көңүл буруп койсок, мына менин колуман келген ушул экен. Келем, өздөрүнүн ушул экран алдында турган реквизиттер өздөрүнө таандык. Ушу менин колуман келген ушул элдин акчасы элдин ортодо бир жана таланып тонолбой, алданбай, алдатпай, жашнак болуп өздөрүнө келип түшсө, ушинтип бир жакшы бир кандайдыр бир фонд ачып алып деле элдердин арасында бүгүн көчөдө коробкалар чогултуп алып деле сыяктуу жасалып аткан иш аракеттер көп. Мындай максатсыз марафондор өткөн учурлары көп. Ошон үчүн ушундайларга бир мындай эме болбосок, мындай жол бербесек, анан ушул убактан пайдаланып айтат элем, ушул Айсулуу эжеке мына 2 баланын энеси, мисалычы, анан 3 баланын энеси, эжекем, мына 3 баланын энеси, эгер сиздин биздин колсуңуз болсочу бир туугандар, ушул эжекен өзүнө эле эмес, ушу балдарына дагы чоң жакшылык кылган болот элек. Ушул Кудай астында сиздин берген, биздин берген бул жакшылык сөзсүз Кудайдан кайтат. Ошон үчүн аалымдарыбыз айткан, Аллах менен соодалашканды билгиле. Кудай үчүн бирди берсеңер, Аллах Таала эселеп берет деген. Кудай үчүн убактыбызды жумшасак, Кудай бизге эселеген убакыт берет, Кудай буйрса. Кудай үчүн ырыскысын бөлүшсөк, Кудай бизге кайра ырыскысын берет. Биз жакшылык кылып, кайра адамдардан эмес, жакшылык кылып жараткандан күтүп келебиз, буйрса. Ошон үчүн мына экран алдындагы эл сом, Сбербанк номерлерине бир мүмкүн болушунча салсаңыздар, эже эртерээк жакшы болуп кетсин. Бир туугандар, апаны баарыбыз жакшы көрөбүз. Бирок ошо жакшы көргөн эне, 3 баланын энеси бүгүн оор абалда тургандыгын сиз көрүп турасыз, биз көрүп турабыз. Ошон үчүн эжеке Айсулуу эже, кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, биз таштабайбыз. Сизге мен кайсы учурда болбосун келип бергенге аракет кылам эжеке. Мен бул жакшылыгым үчүн, ата энем үчүн, балдарым үчүн сизден бир дуа алыш үчүн азыр келип отурабыз, эжеке. Ошол жакшы болуп кетесиз буюрса, анан колдон келишинче аракетти кыла берели. Баары Кудайдан, Аллах Таала берген артынан шыпа берсин буюрса эжеке. Аллах баарыңардан разы болгон болсун. Эч ким оорубасын. Айсулуу Мусуралиева 1980-жылы жарык дүйнөгө келген, 3 баланын сүйүктүү энеси. Бирок баарынан өкүндүргөндүгү 4-даражадагы рак оорусуна туш болгону. Сакайуу үчүн Турция жергесине дарыланууга баруу керек болууда. Бирок чет жерге барууга көп акча каражат талап кылгандыктан жолдошу менен Айсулуу айым кыргыз элине ментип кайрылууда. Өткөмө чачырап атат да, рак деген жаман оору менен жабылып чыкты, ушундай. Анан азыркы маалда ушундай иштерим баары шишип, кол жерим баары шишип, буттарым баары шишип, беттерим баары шишип, ушундай акыбалда отуруп күнүнөн күнгө эле оорлошуп атам. Кудай буйрса, ушу кыргыз элинин жардамы менен акча топтолуп калса, эртерээк учуп барып больницага барып көрүнсүм, Кудай буйрса. Түркияга кетели деп атабыз. Ошол жака көрүнүп, эртерээк жардам болсо, ошо менин күчүлүк менен айыгып кетем буйрса деген үмүттөмүн айыбыз. Кудайым буйрса. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Өткөндө мен келинчегим боюнча видео жөнөттүк элек. Кол сунуп аткан адамдарга ушул моменттен пайдаланып, ыраазычылык билдирип кетким келет. Тууган бар экен, жолдош чоролор бар экен, рахмат сиздерге. Бир аз да болсо, кичинеден болсо дагы кол сунуп атканыңыздарга өтө ыраазычылыгымды билдирем. Буюрса
ушул келинчегиң ден соолугун оңдоо, чыңдоо үчүн сиздердин жардамыңыздар өтө муктаж болуп атат, керек болуп атат. Ушул келинчегиме жардам бериңиздер дагы суранам, дагы кайрылам сиздерге. Алдын ала рахмат сиздерге. Кайрымдуулукту бийик баалап келген биздин ата бабалардан урбагыбыз. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, Айсулуу айымдын мукташтуулугуна кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берели.